Айланада жапжашыл учу ырына көз жеткис мейкиндик. Тала аптап ысыктын кучагында. Сур тартып турган жалгыз коргоон сыйкырдоо бир дүйнө менен чуулганып тургандай таасир калтырат. Бул сүрөттө ар бир казакстандыкка тааныш Каспийден Тянь-Шань тоолоруна чейин созулуп жаткан улуу таланын кооз табигаты. Бул жолку кемебиз башка аймактар тууралуу болмокчу. 20-кылымдын биринчи жарымында орус адабиятындагы маанилүү чыгармалардын бири болгон Михаил Шолоховдун Тынч Дон романы жарык көргөн. Биринчи дүйнөлүк согуш, революция менен жарандык согуш учурунда Дондогу казак-орустардын окуясы ар кайсы тилдерге которулуп, 1965-жылы Нобель сыйлыгына ээ болгон. Анын дээрлик баардык китептеринин башаты Орусиянын Ростов облусундагы Вешенская кыштагына барып такалат. Эти места называют миром героев. Бул жерде Шолохов каармандарынын ааламы деп аташат. Жазуучу өзү дагы ушул жерде турган. Анын урматына курулган музей-корук 40 000 гектар жерди ээлейт. Мында музей экспонаты катары көргөзмө буюмдары гана эмес, жыгач үйлөр, жаратылыш жана Дон өзөнү дагы эсептелет. 1985-жылдан бери жыл сайын Вешенская кыштагында жазуучунун туулган күнүнө арналган Шолохов көктөмү аттуу бүткүл орусиялык адабий фольклордук маарика өтүп келет. Иш-чара 1990-жылы эл аралык фестиваль макамына ээ болгон. Ошондон бери бул сахнада Украина, Молдова, Болгария, Чыгыш Европа, Италия, Франция жана Австриядан келген чыгармачыл топтор өнөрлөрүн көрсөтүшкөн. Бул жолку фестиваль көрөрмандарынын көпчүлүгү Казакстандын улуттук өнөрү менен биринчи жолу таанышышат. Дон өзөнүндө улуу тала музыкасы жаңырып, казак бии биленмекчи. Салтанат би ансамбле 1955-жылы Алматыда түзүлгөн. Хореография өнөрүн өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн жана мыкты чеберчилиги үчүн 1967-жылы аталган топ Казакстанга эмгек сиңген би ансамбле аталган. 1996-жылдан тартып топту Казакстандын эмгек сиңирген искусство ишмери Гүлсауле Орунбаева жетектеп келет. Ансамблдын гастролдук багыты бүткүл Европаны, АКШ, Кытай менен Түркияны камтыган. Би тобу кайсы жерге барбасын аларды сый урмат менен тосуп алышкан. Эми минтип ансамблдын чыгармачылык жолу Орусияга алып келди. Очень любим разъезжать по гастролям, страны разные. Чет элдерге Казакстандын аймактарына гастролдук сапар менен чыкканды жакшы көрөбүз. Бизде баардыгы жаштар болгондуктан сапарларыбыз өтө көңүлдүү өтөт. Ошондойбу кыздар? Конечно, дорога, конечно, сложная. Летели 4,5 часа до Москвы. Вот сейчас едем. Ооба, жолу оор болду. 4,5 саат жол жүрдүк. Москвага учуп, андан кийин кайра Ростовко чейинки 1,5 сааттан жакын учтук. Эми Вешенская кыштагына келе жатабыз. Чарчаган жоксуңарбы? Конечно, Вешенская, да. Не устали? Мы таких слов не знаем. Вот правильно. Биз чарчаганды билбейбиз. Алар туура айтып жатышат. Биздеги даярдыктар менен салыштырганда жол жүрүү деген эс ал эмеспи? Это, конечно, наоборот, удовольствие. Көркөм жетекчи менен 60-ка жакын артист үчүн Шолохов көктөмү өнөр жолундагы дагы бир кезең гана. Баардыгы өздөрүнө бейтаныш аалам менен таанышууга ашыгып турушат. Конечно, такие фестивали, они объединяют наши народы. Ушундай фестивалдар элдерди бири-бирине жакындатат. Биз орус эли менен коңшубуз, жакын доспуз. Михаил Шолоховдун чыгармачылыгын бала кезден окуп чоңойдук. Азыр Тынч Дон чыгармасындагы каармандар көз алдыма келип жатат. Кыштакта бизди Аксинья тосуп алгандай Григорий Мелеховду дагы көргөн сыяктуубуз. У нас будет встречать сейчас там Аксинья, кого-то там будет Григорий Мелехов на Дону. Вешенская кыштагы деген улуу Дондун жээгиндеги жап-жашыл шаарча экен. Чет элдик конокторду жергиликтүү эс алуучу жайдын кызматкерлери кучак чайып тосуп алышты. Бирок дем алып отурууга убакыт жок. Ансамбль толук курамы менен Михаил Шолохов атындагы мамлекеттик корук музей менен таанышууга жөнөдү. Ал 1984-жылы жазуучу дүйнөдөн кайткандан кийин ачылган. Вешенская кыштагынын өзүндө бүгүнкү күнгө чейин Михаил Шолоховдун урпактары дагы жашап келишет.
Жолубуз болуп жазуучунун улуу кызына жолугуп калдык. Жашы 100гө таяп калганына карабастан, Светлана Михайловна Казакстандан келген конокторду кубануу менен тосуп алды. Анын бала чагы Казак жеринде өтүптүр. Улуу ата мекендик согуштун 2-жылы Урал калаасынын жанындагы Даринская кыштагына көчүрүлүшкөн экен. Шолоховдун көзү тирүүсүндө 1979-жылы Батыш Казакстан облусунда жазуучуга арналган биринчи музей ачылган. Им там очень нравилось. Он такая же степь, может быть, больше, чем здесь. Атама ал жер абдан жакчу, таласы дагы биздин жерге окшош, бирок кеңирээк болсо керек эле. Атам табигатты абдан сүйө турган, мергенчи болчу, Казакстанды абдан жакшы көрчү, ошондуктан жыл сайын ал жерге барып турчу. Демек сизди тууганыбыз десек дагы болот экен да. Ооба, мен дагы ошондой деп эсептейм. Ну, в общем, можно сказать, что вы наша родственница. А я и так и считаю. Мы очень рады. Михаил Шолоховду урмат менен эскергенден кийин ансамблдын артисттери даярданууга киришишти. Алар маданият үйүндө өнөр көрсөтүшмөкчү. Вешенская кыштагынын башкы сахнасы чакан болгону менен анда Москвадан Ставропольго чейинки Орусиянын бир нече аймагынан келген артисттер менен казакстандык топ дагы өнөр көрсөтмөк. Эми костюм кие турган убакыт дагы келди. Адатта ансамбль көлөмдүү реквизиттер менен чыгат. Ал эми бул жолу 2 түрдүү сахналык кийим алып келишкен. Деген менен 120га жакын кийимдин өзү дагы бир топ орундалат. Сахналык кийим цехинин жетекчиси Гүлбана Бакиева 28 жылдан бери ансамблдын костюмдарына жоопту. Ал кийимдерде кемчиликтер болуп калса калыбына келтирип, татаал гастролдук жагдайларда дагы сахна костюмдары дайыма үлгүлүү түрдө турат. Ансамблде көп убакыт бою иштөө адаттагы көрүнүш. Көптөн бери эмгектенип келе жаткан кызматкерлерден дагы бири Венера Фахрединова. Бичинин туулган жери Тарас калаасы. Ансамблге 12 жашында келген. Мында жолдошу менен бирге эмгектенет. Ал болсо балет артист экен. Ансамблде жашы 45-тен ашса дагы катардагы бичи гана эмес, солист дагы болуп бийлеп жүргөн адамдар бар. Венеранын бар өмүрү даярдыктар менен концерттерден куралган. Элдик бийди бийлөө оңой эмес. Артист өзүнө талапчыл болушу керек. Ошондуктан жалаң мыктылар гана көпкө кармалып калат. Недавно ходила в больницу, да, и проверяла просто спину. И мне сказали, ни в коем случае. Жакында дарыгерге барып аркамды каратып келдим. Узак жолго чыкпа деп эскертти. Бирок жумуш иштегенге уруксаат берди. Али жашмын да, азыр иштей турган убагым. Жетекчибизге алкыш айтабыз. Ал эч качан биздин көңүлүбүздү чөгөргөн эмес. Дайыма колдоп, акылын айтып турат. Бирок өтө эркелетип дагы жибербейт. Ушул ансамблге 12 жыл өмүрүмдү бекер арнаган жокмун. Мында иштегениме абдан кубанычтамын. Расслабляться не дает. Я не зря потратила свои 12 лет, отдала этому ансамблю. Я очень рада, что именно здесь работаю. Ансамбль солисти Кызыл Ордо университетин окуп аяктаган. Денис Витченко дагы Венера менен бирге балет артисттерин окутуучуга чейинки жолдо басып өттү. Республикалык жана эл аралык сынактарда бир нече лауреаты аталган бичинин өмүр жолу кызыктарга толгон. С детского сада у меня это призвание. Я еще... Бала кезимден бий бийлегенди абдан жакшы көрөм. Мектепте окуп жүргөнүмдө 5-класска чейин бала бакчага барып, кичине балдар менен бийлечү элем. Үй бүлөм уул баланын бийлегени туура эмес деп жактырышчу эмес. Бирок баары бир качып кетип бийлеп жүрдүм. Акыр алар таптакыр каршы чыгышып бийлегенге тыюу салышты. Университетке окууга тапшыргандан кийин 2 жылдан кийин адамдар мени көчөдө таанып баштаган соң гана тандоомду кабыл алышты. Ал кезде мен чет элдерге чыгып, дүйнө тааный баштаган элем. Только семья моя приняла мою профессию. Маданият сарайына көрөрмандар жыйнала баштады. Кээ бирлери концерт программасына коңшу элден келген артисттерди таң калуу менен белгилеп жатышты. Огромная благодарность Республике Казахстан. Шолохов көктөмүнө Казакстандан ансамбль келиптир. Бул биз үчүн чоң кубаныч. Анткени Михаил Александрович Шолоховдун өмүр баянына карай турган болсок, ал казактар менен өтө дос болгонун, ал жакка көп каттап, аңчылыкка чыгып турганын дагы билебиз. Ал жакта достору көп болгон, жана алар менен карым катнашын дагы үзгөн эмес. Биз дагы муну улантышыбыз керек. С казахами и часто бывал там, и вы знаете, любил он там и на охоту приезжать, у него было много друзей. Поэтому такие дружественные связи очень поддерживал. И поэтому, конечно, нам нужно это продолжать. И в память о Михаиле Александровиче... Экел дос коңшулардан. Ушул сыяктуу иш-чаралар байма-бай өтүп турса, Орусия калкы менен казак элинин өзгөчө маданияты жакындайт деп ойлойм. Нашему единению, объединению культур, самобытных культур и российского народа, и казахского народа.
Концерт башталды. Зал көрөрмандарга толду. Алар казак орус элинин ыры бийи менен коштолгон көнүмүш концертти күтүп отурушат. Бирок донорлордун бир калыптуу ыргактарын казак музыкасы бир серпилтип таштады. Улуу таланын көгүлтүр асман менен жайдары күнү көз алдыга элестеп, шамал соккондой боло түштү. Салтанат ансамблі экиби бийлешти. Анын бири Мукан Төлөбаевдин музыкасына коюлган. Хор менен улуттук аспаптардын ыргактары казак элинин өмүрүн, табигаты менен каада салттарын, улуттук маданий мурасын көрсөттү. Көрөрмандардын шатырата кол чаап колдоосунан кулак дагы тунуп калгандай болду. Сыртынан караганда оңой көрүнгөнү менен бул бей тынымсыз эмгектин натыйжасы. Гүлсауле Орунбаева концерттин ортосундагы тыныгууларда чейрек кылымга созулган өнөр жолу тууралуу айтып берүүдө. Ал ушунча убакыттан бери элибиздеги чоң бей топторунун бирин жетектеп келет. Когда пришла, было всего лишь 18 артистов. Мен келгенде ансамбльде болгону 18 балет артисти бар болчу. Башында чындыгында кыйынчылыктар көп болду. Бирок тобокелдеп киришкен соң тынымсыз талыкпай көп эмгектенүүгө туура келди. Жаңы артисттерди кабыл алдык. Гүлдөр ансамблинин солисти, Казак ССРнин эл артисти Шаара Женкулованын окуучусу педагог Гүлсауле Орунбаева ансамблдин чарбалык иштери менен дагы өзү алектенет. Тигүү цехи болбогон соң сахналык кийимдердин сапаты ойдогудай болбой калат. Ошондуктан көркөм жетекчи биринчи кезекте тигүүчү машина сатып алган. Заработаем 10 тысяч, идем на барахолку. 10 000 акча түшсө дагы базарга барып эң арзан кездеме сатып алчубуз. Акча жок, кыйынчылыктар көп болду. Кийимдерди колго тикчүбүз. Башында ошентип 8 костюм тиктик. Андан кийин алардын саны дагы арта берди. Азыр 30-40тай жигит жана кыздарга арналган костюмдардын түрлөрү бар. 30 костюмов женских. Артисттердин сырткы келбетин иреттеген Гүлсауле Орунбаева ансамблдеги негизги кызматына киришет. Командасы менен бирге фольклордук бий менен классикалык хореографияны дагы айкалыштырышат. Ошентип бул ансамблдин өзгөчө стилине айланат. Бүгүнкү күндө ансамблдин репертуарында 150 дүйнө элдеринин бийлери бар. Алардын ар бири кылдат даярдалат. Работаю с художником-модельером, которого тоже пригласила в ансамбль. Сүрөтчү модельер менен дагы иштешем. Аны дагы атайын ансамбльге чакырдым. Андан кийин композитор менен музыка тандайбыз. Композитор музыканы элдик түрүндө калтырабы же үнүн оңдойбу, же болбосо анын негизинде өз чыгармасын жазабы. Ушундай сыяктуу маселелерди чечебиз. Андан кийин балет артисттери менен бирге бийди коюуга киришебиз. Мисалы азыр гректердин турмуш шартын окуп изилдеп жатам. Алар күнүмдүк турмушта колдоно турган кыймылдар кандай? Аларда эмне популярдуу деген сыяктуу нерселерге кызыгуудамын. Ошол элдин кулук мүнөзүн, кийимин изилдеп таанышып чыгабыз. Мына ошентип бий номери жаралат. Изучаем костюмы. И вот так рождается номер. Адамдын тагдыры, мекендин тагдыры гала концертине дайындык. Дарыяга сүзүп жүрүүчү чоң сахна курулду. Салтанат бий ансамблине концертте өзгөчө роль берилди. Алар пензалык Зоренка тобу менен биргеликте бий шоусун тартуулашмакчы. Сахнада бир убакта 500 адам бийлейт. У меня в руках благодарственное письмо. Менин колумдагы кечээки концерт үчүн алкыш жазылган Орусия маданият министри Бабиндин алкыш каты. Эки бийибизди көрөрмандар жакшы кабыл алышып, абдан ыраазы болушту. Очень хорошо, с большим успехом. Зрители были очень довольны. Биринчи өнөр көрсөткөндөгү ийгиликке шыктанган артисттер берилүү менен даярданышууда. Без строгости никак нельзя, потому что Тартипке чакырып талапчыл болуш керек. Катал болбосоң артисттер эркелеп кетишет. Убагында мен дагы бийлегем. Бирок жакшы же жаман бийлегем деп айта албайм. Бирок чын дилим менен берилип бийлечүмүн. Артисттерден дал ушул нерсени дагы талап кылам. отдавался этому полностью. И того же я хочу и требую от своих артистов. Даярдык аяктаганча кыштактын ортосунда кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси ачылып, ыр менен күү төгүлүп, элге арналган сайран башталды. Шолоховская весна – это самый масштабный и самый большой фестиваль, который... Шолохов көктөмү абройлуу ири фестиваль. Корук музей ачылгандан бери 50 миңдей артист өнөрүн көрсөтүп, концерттерде миллионго жакын көрөрман көрүүгө жетишкен. Катышуучулар дагы ар кайсы жактардан келишет. Анткени биз бир эле казак орустардын маданияты менен чектелбейбиз. Казакстандан келген конокторубузга дагы абдан кубанычтабыз. Казак эли бул мааракеге байма-бай катышып келет. Ошондуктан казакстандык делегация менен силердин элдин кызыктуу маданиятын тааныштырган артисттерди ар дайым кубанып тосуп алабыз. Вашу замечательную культуру. Кеч курун майрам жээкти көздөй жылды. Көрөрмандар акырындап чогула баштады. Сахна сыртында Дон өзөнүн боюнда Кымкуут, Орусиянын 14 облусунан чогулган артисттер өнөр көрсөтүүгө даярданышууда.
через несколько... Бир нече мүнөттөн кийин Казакстандын атынан сахнага чыгабыз. Бул өтө жоопкерчиликтүү милдет болгондуктан бир аз толкундануу бар. Орусия жана башка мамлекеттерден келген көрөрмандардын алдында өнөр көрсөтүү чоң сыймык деп эсептейм. перед публикой России и остальных стран. Артисттер бекер эле толкунданган экен. Салтанат би ансамбле туулган жеринин аброюн дагы бир ирет таңазылады. Костюмдар сахна отторуна чагылышып, көз жоосун алат. Фестиваль меймандары жана жергиликтүү тургундар сахнадагы казактын улуттук би аркылуу Казакстан менен дагы таанышышты.